Orduman söylesem, kısa söylemezsin. Sağlamazlar, bulmatlı ağay, doğanlar, ağalar, ejiler, iğne karındaşlar. Birinciden жаңыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жыл жакшылыктын жылы болсун. Эң iyisi айта алам, узун өмүр берсин, чын ден соолук берсин, анан калганын кол менен жасап алабыз, тирлик өтө берет. Анан эми Байдыл атабыз жөнүндө сөз кылганда көп сөз кылса болот. Биз мектепте окуп жүргөндө биздин айылга келген атабыз. Байдылда сырны коюп көчкөн сактанып, анан Азада Бегим Кула үчөө илгери ошо Адай Коркомуз айып жайытуу бюросу деген болгон экен. Ошондо келип эл менен жолугушчу, чабандарга чейин барып, мектептерге чейин, айылдарга чейин келишчү ошону мектепте көргөн. Кийин анан университетте окуп жүргөндө улуттук университетте жаштар укумдары Адай ийрим бар эле. Ошонун 65 жылдын өткөрөбүз да, анан мени кабарчы кылышып, анда да Стенгезитке кабарчы кылышып, анан ошо Сарногой, Касымбек, Омар Султанов дегендерге барып Стенгезиттен алып келгенде интервью журналистикада окуп элем да. Ошондо үйүнө баргам, анда ал киши жан башчысынын төшөктө жатчу экен. Анан мен барсам эле кайдан болосуң дедим, мен Аксыдалмын дедим. Кайсылай деп, Аркыттан Саршелек колунан десем, көз жайнап кагалап өзүң эле илип турбайсың. Мен Аксы тууралуу 5 ырым бар. Саршелек тууралуу 3 ырым бар деп баягы айтып кетти. Анан айнап эле анан кайдан келди? Университеттен. Эмне? Стенгезит. Биз учурда Стенгезиттин эмеси окумуш болчу дейт. Кудурет. Номер 5-те окуп жүргөндө Жунушев деген бала бар эле дейт. Аябай чыгым чекчү дейт. Анан аны баягы начар окугандарды, жүрүш-туруш начарлар Стенгезитке чыгарчы да мектепте, дуал кезитке. Анан ал аны тиги биз бир художник бала ошо сүрөтүн тапты дейт, тамекини чечайтып чегип аткан. 8-9 топкан бала дейт. Анан Жунушев деген фамилиясы эсимде да, аты эсимде жок азыр дейт. Анан мен түбүнө 4 сабыр жаздым дейт. Жунушевдун берени чылым экен өнөрү, түтүн менен дем алат, абанын жок кереги деп. Баягы 4 сабырды сүрөтү чыккан эле мектепке баягы уят болду дейт. Ошол Стенгезиттин күчү менен жанагы тамекисин чылымын таштап койгон дейт. Көрдүңөр дейт, ошол учурда Стенгезиттин акыры эмеси кодерети ошол эле. Эми азыр колубуздун баарыбызда телефон айланайын, бул жерден боксактын баары кирет, бири-бирин сөгүп аткан, боктоп аткан, бирөөнүн бир жакшылыгын сүйүнбөй кайрып ошону каргап шилеп аткан жүрөгүм түшөт да. Биздин коом невротическое состояние дейт го, ошондой невротическое состояние коом ушундай болуп калыптыр. Анан мен ушу Байыткенин 90 жылдык аябай жакшы өттү, өзүнүн сөзү бар. Силерди өзүм үчүн жазган жокмун, элдердин арасында жашагыла деген ыры. Байдыкенин ошол баягы кыргыз эми анткен менен баягы уруу кокто калатын эл эмес. Укмуш көтөрүштү да, талас туугандар абдан ыраазы болдук да. Бай эстелигин, эми анда эстелик жок. Таластын борборуна коюшту. Анда эстелик жок. Анан кийин тиги Бекмолдо деген айыл өкмөт, аябай байыл өкмөт, биз 2 жыл мурда эле проект баштаганбыз. Муну юбилей башталып элек деле Кубат Болотканов деген досубуз бар, бул жигиттердин баары тааныйт. Ошол жер үйдү иштечи, анан ошо Бекмолдо айыл өкмөтү менен эме алып, жазуучулар союзу менен биргеликте фестиваль өткөрөлү деп 2020-жылы баштаганбыз. Анан пандемия деген башталды. Анан 2019 идея болгон да. Анан 2020 пандемия сары 2021 ким көрдү, бир жыл айттан башка ошентип анан юбилейине туш келип калдык. Бекмолдо айыл өкмөтү менен жазуучулар союзу биригип, маданият министрлиги биригип алып, анан быйыл акындардын фестивалин өткөрдүк. Бул 2 жылда бир болуп тура турган болду. Ошо атабыздын баягы эмесин ысымын өлчөп 2 жылда элестеткиле. Баш байгеси 100 000, биринчи орунду 70 000, 50 000, 30 000, анан кызыктыруучу сыйлык, бүт катышкандын баарын кургону койбойт. Сыйы болот, башкасы болот, медалдар менен абдан жакшы эмеде өттү, мыкты биздин таланттуу ысымдар чыкты. Кудай буйрса 2 жылда бир болуп турат да. Анан ошол мен Ирмемдер деген китебим бар, ошондо баягы көзүн көрүп билген инсандар тууралуу кара сөз түрүндө жазып, анан түбүнө 4 сабыр арнап койчу элем. Ошондо Ирмемдер деген китебимде Байдыке тууралуу баягы кара сөз кантип жолукканын, биринчи кандай көргөнүм, Байдыке кандай личный кара сөз түрүндө 1-2 бет жазып, түбүнө ыр жазып койгон. Уруксат берсеңер ошолорду Байдыкеге арналган, эми арбак үчүн бул менин жана молдокелер айткандай багыштаган Кураным болсун. Ушуну окуп берейин. Байдылда деген Байдылда
Ürünün jargaydında ustukan alıp жүргөнсү жаркырайт кыргыз айдында. Туйлаган тулпар жалынан, сулуунун сүйкүм калынан, чуурган ырды таап алып, өткөрүп берчи канынан. Ойлору суудай шар эле, ордосу айыл шаар эле, адамды тек кой макулук, угууга сөзү зар эле. Күн түндү билбей күйчү эле, жарыгы тегиз тийчү эле, булактар төшөп кулагын, балыктар сүйлөйчү эле. Октолсо оттуу добушу, оронуп ырга конушу, тап чокур тумшук ыр токуп, безинчи барга жорусу. Утаны мээлеп аталган, адалдап актан таталган, уюган тилдей балынан, булбулдар келип баталган. Кырсыктын тийип колучу, көрүндү белем жолучу, шумажал өзү келбесе, эл журту бербейт болчу. Байдылда деген байдылда, келет деп качан кай жылда, арманын уктум усалуу, тоо таштын өзү сайдында. Назира Аяшым, маркум Эрнест досубуздун келинчеги Алахан Сайтев, ушундай жакшы эстафета уюштуруп 90 жылдардагыларын окутуп, биз да окуганбыз. Андан соң иш кылды. Назира сага рахмат. Аны рахматтан бөлөк эчтеке айта албайбыз. Эми азыркы заман ушундай болду. Союз десе ат эле укмуш угулат, керемет угулат, бирок көчөтүн көрүп атасыңар, бирок быйыл кичине өкмөт менен партия көңүл бура баштады. Мага чейинки карызы бар экен 1,5 миллион. Анын менден келип олай берет, менин бир тыйын карызым жок. 10 жылдык, 15 жыл. Мага чейинки 3 тарапка каршылык эптер, ошону эптеп кутулдук. Эми офисин көрсөңөр, эми ушундай да иштер ушундай болбой калган. Көрүнгөнгө жалдырып отуруп иштерин оңдотуп түзөтүп. Анан эми ушундай эми жаңы жылдан жаңы офис беребиз деп атыптыр. Эми кичине жакшы. Жаңы жылдын алдында барбыз дейт атап турган болдуңуз. Жакшы нерсе болор. Эми бул элестеткиле Алыкеден, Темикеден калган, Айтматовдон калган сабиздерни тиги Асымбек, Кудай урса мындан ары руханий бир процесс жылда окшойт, жакшылыктар болор. Анан жакшы нерселерден үмүт үзбөйлүк. Анан сага рахмат. Кудай буйрса Эрнест досубуз Мастер Маргаританы билесиңер, классика 20-жылдагы классикалык чыгарма, ошону кыргыз тилине укмуш которгон. Өзү тирүүсүндө мага берген, менде электрон варианты бар. Султан Раев окуп эси болуп, Кубан Мамбеталиев окуп алып, эси болуп укмуш котормок экен. Назира бир жол жобосун авторлор менен, тиги кожоюлдар менен сүйлөштүрдү. Ошойт баягы мурас. Кудай буйрса эмки жылдан Кудай буйрса чыгарабыз. Жакшы нерсе болот. Ушундай жакшы разы болсун. Жакшылыктар болсун. Бу жерден ким жана баш байгени алган? Келдиби ал? Кичинекей Бүйөрманыбыз. Ошо жигитти Кочкордон келди. Чактап, элдин көзүнчө өп койбой. Барма, байгенди алган, койма деп. Ой, Азамат, канчада окуйсуң? Канчанчы класста окуйсуң? 4-нчү класста? Мына. Бул сенин байдын атабыздын сага жана эстафетанын призи. Эмне uzun ömür versin Kudayım. Çin'den soğuk versin. Жақсы oku, ilimli, bilimli bol. Ay Azam'a. Анан бүгүн баары бош болгондугуна байланыштуу небереси келип өзү тапшырып атат, тандалмалар дейт. Табылгыс нерсе да бул, чоң белек. Жакшы, чоң белек. Siz Askanal falançası devam ettiğinde ünlüleştirip söylüyorsunuz. Gösterip yazıp koyuyorsunuz. Bana sarı çilek degen baylık emnirinde gözüne teyip gitti. Göz tiyişi kızı da özüne. Nukem canında işte sapasını ne sadece? Antiseptik. Sencil. Ne oldu? Ha? Kutlu olsun balam, görüp yaşa. Azam'a. Atın kim? Azam'a. Atın kim? Ya. Vermedin mi? Benim de hoş
Gelin. Gelin. Aynen.